Урматтуу бүгүнкү жыйындын коллегиянын катышуучулары, 2024-жыл чындыгында окуяларга бай жылдардын бири болду. Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата салмактуу иштер аткарылды. 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала балоо боюнча 1 триллион 523 миллион сомду түзүп, 9% көбөйдү. Кумторду кошпогондо 10,3% өсүш катталды. Экономиканын бардык тармактарында өсүштөр катталды. Курулушта 18%, айыл чарбасында 6,3%, өнөр жайында 5,6%, кызмат көрсөтүүдө 9,3% болду. Ички дүң продукциянын жан башына бөлгөндө 2020 жылы 1,2 миң доллар түзсө, мына 2024 жылы 2431 долларды түздү да. Азыр биз 2030 жылга чейин өнүгүү стратегиялык планды жакында март-апрель айларында кабыл алабыз. Ошол жерде биз 4,000–4,5 миңге чейин ушул көрсөткүчтү жеткизебиз деген өзүбүзгө алдыга мындай багыт коюп койдук да, ошонун үстүндө иштейбиз. Тышкы сооданын көлөмү 14,6 миллиард долларды түзүп, 3,7% көбөйдү. Экспорт 21,3% көбөйдү, импорт 0,8% азайды. Бул дагы баягы экспорттук потенциалыбыз өсүп, же болбосо өзүбүздүн ички продукттан ички чыгарган продукттарыбыз менен баягы кээ бир өзүбүздүн муктаждыгыбызды жаап жатканыбызды түшүндүрөт да. Инфляция боюнча 2024 жылы инфляция 7,3%ды түзсө, 2024 жылдын декабрында 6,3%ды түздү. Бул дүйнөдөгү геосаясий жана климаттык тобокелдиктерге карабастан 3 жыл катары менен Кыргызстанда инфляция төмөндөп баратканын белгилөөгө болот. Өнөр жайына бир аз токтолуп кетсем, жалпы өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 482,8 миллиард сомду түзсө, бул 23 жылы, 24 жылы 585 миллиард сомдон ашты. Буга бүт аймактар боюнча 102 ишкананын ишке кириши натыйжасын бердик десек дагы болот. Мисалы, тазаланган мунай затты өндүрүү 1,9 эсеге көбөйдү. Мында Жунда заводун модернизациялоодон кийинки өндүрүүнүн көлөмү 2 эсеге өстү. Тоо кен тармагында Кумтордон башка алтын кендерде алтынды өндүрүү көбөйдү. Жер үйдө, Талды булак, Чаткал кендеринде жана башка Чаткалда Эти Бакыр, Терексай кенинде алтын чайкоочу жаңы завод ишке кирди. Кара Балтада ченемдик алтын куймалары чыгарыла баштады. Автоунаалар да Кыргызстанда мына биринчи жолу автоунааларда чыга баштады. Бул багытта Сокулукта алтын тулпар унаа курулуш, Москва районунда Тулпар Моторс, Бишкекте жана сиздер да айтып кеттиңер, бул ТНК Шумкар сыяктуу заводдор. Нарында дагы чакан ишкана ишке кирди. А жерде дагы жүк ташуучу машинелерди мына четинен уже чогулта баштады да. Кыргызстанда чыккан унаалар боюнча өзүңүздөр билесиз, жогорку кеңеште да биз отчетубузду берип атканда ошо алдында да чоң көргөзмөлөрдү көрсөткөнбүз да. Мен бардык жерде коллега катышып атканда айтып атам, кандайдыр бир муниципалдык органдар болобу, ошо жеңил автоунааларын алып атканда биринчи кезекте бизде өндүрүлүп жаткан автоунааларга көңүл буруңуздар. Жалпысынан 2024 жылы иштетүү өнөр жайында 124, энергетикада 18, кен казуу тармагында 8, соода логистика борборлору боюнча 6 жана калдыктарды кайра иштетүү боюнча 2 ишкана ачылды да. Айыл чарбасында дүң өстүрүү 395,6 миллиард сомду түзүп, реалдуу өсүү темпи 106,3%ды түздү. Мунун ичинде өсүмдүк өстүрүүдө 10,3, мал чарбасында 3,5 өсүш катталды. Чындыгында канча жылдан бери ушу айыл чарба тармагында мындай өсүү темпине биз жете элек элек. Мындан ары дагы биз суу маселесине абдан чоң, ирригация маселесине абдан чоң маани беребиз. Бул дагы ушу айыл чарба продукциясын өндүрүүнүн өсүү темпин жогору кармап турууга мүмкүнчүлүк берет да. Эң чоң өсүш бизде курулуш тармагында болду. Өзүңүздөр да угуп көрүп жатасыздар. 2024 жылы дүң продукциянын жалпы көлөмү 285,7 миллиард сомду түздү. Бул олуттуу өсүш ири инфраструктуралык долбоорлорду активдүү ишке ашыруу менен шартталды.
2024 жылга карата мамлекеттик капиталдык салымдардын жалпы көлөмү 2,3 эсеге өстү. Же болбосо 8 миллиардка бекиттик элек бюджетти. Жылдын аягында 18,2 миллиард сомго каржыланды. Мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча дагы эң чоң көлөмү бул транспорт секторунда болду. Жана энергетика тармагында дагы 25,4 жана 21,2% өлчөмүндө бул эки тармакка багытталды да. Турак жай курулушу масштабтуу көлөмдө жүрүүдө. Мында курулушта негизги капиталга 30 миллиард сомдон ашык инвестиция жумшалды. Бул 2023 жылга караганда 1,4 эсеге көп. Учурда өлкө боюнча 12,659 батир курулуп жатат. Алды берилип баштады. Жалпысынан 8,4 миң жеке турак үй пайдаланууга берилди. Жалпы аянты 1,86,400 чарчы метрди түздү да. 2024 жылы дээрлик 230 социалдык объект пайдаланууга берилди. Ага республикалык бюджеттен 13 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Энергетика тармагында дагы абдан көп куруу иштери жүрдү. Бул чакан ГЭСтер курулуш башталган жылдардан болду да, 2024 жылы. Алардын арасында мына Бала Сароо, Кайнама, Көк Арт, Сыката-1, Арашан, Исвайран-1, Курак Тектер, Белес жана башка чакан ГЭСтер ачылып ишке берилди. Эң башкысы мына Камбар Ата-1 ГЭСин куруу боюнча бул Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан 3 мамлекет өнөктөш болуп кургантабыз. Азыр мына 1,5 миллиард долларлык финансылык булагы аныкталды. Бул бүткүл дүйнөлүк банк буга каржылоого макулдугун берди. Эми административдик территориалдык аймактык реформалар да чындыгында ишке ашырылып жатат. Бул тарыхый мааниси бар реформа. 2024 жылы административдик аймактык реформа боюнча чоң иштер жүрдү. Бүгүнкү күндө административдик аймактык реформанын негизинде өлкөдө 231 айыл аймак 453 болчу. 33 шаар, анын ичинде 2 республикалык маанидеги жана 14 облустук маанидеги шаарлар түзүлдү. Айыл аймактар ирилештирилип, шаарлардын территориялары бир топ кеңейтилди. Алардын социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуучу потенциалдары жакшыртылып, өнүгүүгө карай кадам алды. Сиздер да айтып кеттиңиздер, Бишкек шаарынын аянты АТРдын жыйынтыгында 3 эсеге, дээрлик 3 эсеге өстү да. Бул биринчи этабы. Реформанын бул биринчи этабынан кийин бирдиктүү региондук программанын негизинде мамлекеттик органдардын райондук деңгээлдеги бөлүмдөрүнүн жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу зарылдыгы келип чыкты. Ушуга байланыштуу мына баягында мен автоунааларды да тапшырдым. Өзгөн жана Ысык Ата райондорунда дагы бир өзгөчө пилоттук долбоор башталды. Анда министрликтердин жана ведомстволордун бөлүмдөрүнүн өкүлчүлүктөрү райондук деңгээлде акимдин убактылуу жетектөөсүнө өткөрүлүп берилет. Бул пилоттук реформаны карап көрөбүз. Эгерде жакшы өзүнүн үзүрүн бере турган болсо, анда башка биздин территорияларга дагы муну жайылтабыз да. Аймак өнүксө өлкө өнүгөт. Ошол үчүн ушул реформаларга барып жатабыз. Шаарларды өнүктүрүүгө ири суммалар жумшалууда. Жалал Абадка биз 2,2 миллиард сом бердик, Караколго 2 миллиард, Карабалта 1 миллиард, Токмокко 1 миллиард, Балыкчы жана Талас шаарларына 300 миллиондон бөлүндү. Өнүктүрүү пландарына жараша бардык калктуу конуштарга колдоолор болот. Шаарларды өнүктүрбөсөк, ички миграция чындыгында Чүйгө жана Бишкекке оордук келтирүүсүн уланта берет. Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө республикалык бюджеттен 2024 жылы 11,9 миллиард сом берилди. Анын ичинде автобустарды сатып алууга 6,3, ТЭЦти оңдоо иштерине 3,2 жана башка тармактарга 2,4 миллиард сом бөлүндү. Социалдык блоктон пенсияга токтолсом, өзүңүздөр билесиздер, 2024 жылы кескин өзгөрүү болду. Бизде 2023 жылы пенсионердин жашоо минимумунан төмөн пенсия алып жүргөн 306,300 адам бар эле, бул 40%. Булар өзүңүздөр билесиздер, 2024 жылдын октябрь айынан баштап 6,900 сом өлчөмүндө пенсия ала баштады. Мунун ичинен 78,000 пенсионер буга ага чейин 1,800 сомдон гана пенсия алып келген да.
Булар эми чындыгында биздин аталарыбыз, апаларыбыз убагында иштеген, өмүр бою иштешкен, баарыбызды өстүргөн, дал ошолор эң төмөнкү пенсияны алышчу. Ошолордун баарынын пенсиясын мына дээрлик 4 эсеге көбөйтүп бердик. Пенсиянын орто өлчөмү бүгүнкү күндө 10.547 сомду түздү. 2020 жылы бул 5.665 эле сом болчу. 2024 жылы өлкө аймагында 787 000 пенсионер бар. Ал эми 24 жылга карата пенсия төлөө үчүн дээрлик 91 миллиард сом бүгүнкү күндө жумшалып жатат. Эмгек акы боюнча дагы кыскача айтып кетсем, акыркы 3 жылда Садыр Нуркожоевич келгенден бери эмгек акы фонду түп тамырынан өзгөрдү. Айлыктардын бүт секторда көтөрүлдү. Эмгек акы фонду 2020 жылы 61,9 миллиард сом болсо, 2024 жылы 145,6 миллиард сомго, же болбосо 2,3 эсеге өстү. Мына 2019 жылы республикалык бюджеттин көлөмү где-то ошондой болчу. 148 миллиард болчу. Бүгүнкү күндө бир эле ушу айлык акы эле 146 миллиард сомду түзүп атат да. 2024 жылы дарыгерлердин айлык акысы дагы көтөрүлдү. 24 жылдын 1 сентябрында дарыгерлердин айлык акысы 50%, орто медициналык персоналдын айлык акысы 20%, кенже тейлөөчү персоналдын тез жардамдан айдоочулардын акысы 10%га жогорулады. 2024 жылдын 1 июлунда алыскы райондордогу, чакан шаарлардагы жана айыл жергесиндеги клиникалык координаторлорго жана интерн врачтарга 20 000 сом өлчөмүндө стипендия, квартал сайын 66 000 сом, педиатр, неонатолог, жалпы хирургия врачтары, анестезиолог, реаниматологко 20 000 сом жана Бишкек, Ош шаарларынын тез жардам врачтарына 20 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөмдөр төлөнө баштады. 2024 жылы үй бүлөгө кам көрүү максатында бийик тоолуу жана алыскы айылдарда үй бүлөдө 8 бала төрөлсө 1 миллион сомдук бир жолку төлөмдөрдү берүү боюнча бала береке жөлөк пулу аныкталды. Бул президент жарлыгын бул боюнча жарыялады. Бюджет боюнча да кыскача токтолуп кетейин. Консолидацияланган бюджеттин ресурстары былтыр 686,9 миллиард сомго аткарылды. Жыл башында белгиленген пландан 84,8 миллиард сомго ашты. План 602,1 миллиард сом болгон. Мамлекеттик бюджеттин кирешелери иш жүзүндө 463,8 миллиард сомду түзүп, план 102,9%га аткарылды. Салык кызматы 102%га аткарып, 228,3 миллиард сомду чогултту. Бажы кызматы 101,7%га аткарып, 123 миллиард сом чогултушту. Салттык эмес кирешелер дагы иш жүзүндө 100,6 миллиард сомду түзүп, белгиленген пландык тапшырма 108,4%га аткарылды. Мамлекеттик бюджеттин жыйынды чыгымдары факт боюнча 426,4 миллиард сомду түзүп, бул 37,3 миллиард сом суммасында профицит менен аткарылды. Урматтуу жыйындын катышуучулары, эми 2025 жылга аткарыла турган тапшырмаларга токтолуп кетейин. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тарабынан коюлган бардык милдет тапшырмаларды өз убагында сапаттуу аткарылышын жана жарандардын кайрылууларына толук кандуу өз мөөнөтүндө жооп берүүнү жеке көзөмөлүңүздөргө алып, бул боюнча жоопкерчилигин күчөтүңүздөр. Мына Айбек Жанышбекович дагы алдыга кое турган тапшырмаларды да айтып кетти. Мен кээ бирөөнү мүмкүн болсо кайталап да кетейин да. Бул транспорттук маселелер боюнча жолдорду оңдоо жана жаңы жолдорду куруу, ошондой эле коомдук транспортты жакшыртуу боюнча комплекстүү программаны иштеп чыгууну камсыздаңыздар. Шаардагы жол тыгындарын азайтуу боюнча тийиштүү иш-чаралар планы иштелип чыксын жана аткарууга алынсын. Экологиялык абал боюнча абанын сапатын жакшыртуу боюнча программаларды иштеп чыгуу, транспорттон, тесттен жана өнөр жайдан чыккан зыяндуу заттарды азайтуу үчүн иш-чаралар кабыл алынсын. Шаарда жаңы парктарды жана скверлерди түзүү, жашыл зоналарды көбөйтүүгө багытталган иш-чараларды кабыл алууну улантыңыздар. Таштандыларды кайра иштетүү системасын жакшыртуу үчүн чараларды көрүңүздөр. Жер пайдалануу жана курулуштар боюнча курулуш долбоорлорунун туура жана мыйзамдуу жүргүзүлүшүн камсыздап, жер ресурстарын туура пайдалануу боюнча иш алып барыңыздар. Жашоо шарттарын жакшыртуу максатында жашыл аймактарды коргоо жана туракча райондордун өнүктүрүү боюнча шаардык пландарды бекитиңиздер.
социалдык кызматтар боюнча, окуу жана саламаттык сактоо мекемелеринин сапатын жакшыртуу боюнча чаралар кабыл алыңыздар. Жашоочулар үчүн жашоо сапатын жакшыртуу максатында мектептердин жана ооруканалардын абалын оңдоп, жаңы ресурстар менен камсыз кылуу иш-чаралар ишке ашырыңыздар. Коопсуздук жана коомдук тартип боюнча көчөлөрдө коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү үчүн укук коргоо органдарынын ишин күчөтүңүздөр. Шаардын негизги жерлеринде видео көзөмөл жана көчө жарыктандыруу системасын жакшыртуу иштерин улантыңыздар. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюу үчүн даярдыктар көрүлсүн. Экономика жана жумуш орду. Кичи жана орто бизнеске колдоо көрсөтүү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча программаларды ишке ашырууну камсыз кылыңыздар. Ушу кичи жана орто бизнестерге абдан көп жакшы мен да көңүл бурам. Аларга кандайдыр бир арзан бир кредиттик жолдорду да биз иштеп чыгабыз. Ушу кичи жана орто ишкерлерди ушу тармакты биз өнүктүрүшүбүз керек да. Ошондо баягы элибиздин орто көп элдерибиздин да турмушун оңдоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү алабыз. Шаарга инвестиция тартуу боюнча аракеттерди күчөтүп, бизнес үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүңүздөр. Мен барган жеримде дагы бүт жерде айтып атам. Тышкы инвестор болобу, ички инвестор болобу, бирдей маани кылып, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүп, керектүү документтерин өз убагында жасап беришибиз керек. Бул жерде Айбек Жанышбекович, мына бардык могу жерде муниципалдык органдардын жетекчилери да отурат да. Бул боюнча көзөмөлдү биз абдан күчөтөбүз. Биздин мына 100 долбоор республикалык масштабта бар. Сиздердин ар бир региондун да өзүңүздөрдүн долбоорлоруңар бар, ишке ашырам деген. Ошолорду текшерип турабыз. Эгерде кандайдыр бир сөз чыкса, эскертип коеюн. Ошол жерде иштеген жетекчилерге жумуштан кеткенге чейин чараларды көрөбүз да. Мен өзүм дагы жеке көзөмөл кылам. Инвестицияны тартып келбесек, биз планканы бийик жогору коюп алдык. 3 жылда көрүп атасыңар. 3 жыл катар 9% өстүк. 1,5 триллиондан ашты ичкидин продукция. Муну кармаш үчүн бизге азыр бир гана жаңы инвестицияларды алып келип, жаңы иш орундарын түзүшүбүз керек. Ошон үчүн эскертип коеюн, кийин айтпады дебегиле. Сөз угулса, кармап, чоюп, же бирдеме үмүттөтүп, дароо жумуштан кетесиңер. Айбек Жанышбекович, шуну дагы көзөмөл калыңыз да, өзүңүз дагы. Шаардык салык кызматы тарабынан 2025 жылга карата жеткирилген план толук көлөмдө аткарылсын. Азайтуу болбойт. Мындан сырткары муниципалдык ишканалардын өздүк кирешесин көбөйтүү, дебитордук карыздарын кыскартуунун чаралары көрүлсүн. 2025 жылга карата бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин иш-аракеттер планы өз мөөнөтүндө аткарылсын. Жылдык жыйынтыкта бул иш-чара планын бекиткенбиз. Ал жерде да мен айткам. Иш-чара планындагы эч бир өзгөртүү кылбайбыз. Эмки 26 жылга жылдырбайбыз. Аткарбасаңар, кийин аткарылган жок деп, анан тиешелүү чараларды көрөбүз. Коррупциялык терс көрүнүштөрдү алдын алуу жана жол бербөө боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлсүн. Эми бул боюнча тийиштүү мыйзамдар кабыл алынды. Өзүңүздөр билесиз, бул боюнча да көзөмөл катуу болот. Таза иштесеңиздер, эч ким сиздерге тийишпейт. Ошон үчүн сиздерге бир четинен сураныч, эки четинен талап коюп кетет элем, таза иштеңиздер. Эми мына жогоруда айтып кеткен маселелерди чечүү үчүн ыкчам чараларды көрүп, ишти сапаттуу жана убактында даярдоону камсыздайсыздар деп мен ишенем. Бишкек эми биздин мамлекетибиздин баш калаасы, ошондуктан анын өнүгүүсү жана калкынын турмуш сапаты Кыргызстандын бүтүндөй келечегине түздөн түз таасир этет. Бишкекти ыңгайлуу жашоого ылайыктуу, коопсуз жана өнүккөн шаарга айландыруу мына сиздердин колуңуздарда биринчи кезекте. Эми Айбек Жанышбекович дагы көп көйгөй маселелерди айтты. Аны Айбек Жанышбекович финанс министрлиги болуп чогуу отуруп да бир сыйра карап көрөбүз. Республикалык бюджеттин көлөмү да чексиз эмес, ал резин эмес. Бизде дагы абдан чоң республикалык масштабта чоң долбоорлор турат. Ал жерге миллиардтаган сомдор да талап кылынып атат.
эми мүмкүнчүлүккө жараша Бишкекке жардам беребиз. Чогуу туураларын чечишибиз керек да.